12 августка карата Кыргызстанда коронавирус менен дарыланып жаткан 6 бейтап каза болду. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармагынын башчысы Айнура Ахматова кабарлады. Алар Бишкек шаарында 1, Баткен облусунда 1, Чүй облусу 1, Нарын облусу 1, Талас облусу 1, Ысык Көл облусунда 1 учур. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны муну менен 1484кө жетти. Акыркы 1 суткада коронавирустун жаңы 304 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 78, Чүй облусунда 25, Ош шаарында 9, Нарын облусунда 11, Ысык Көл облусунда 32, Талас облусунда 4, Жалал Абад облусунда 20, Баткен облусунда 15, Ош облусунда 32 учур катталды. Өлкөдө вирус менен катталгандардын жалпы саны 40.759ду түзүүдө. Акыркы 1 сутка ичинде коронавирус диагнозу менен дарыланып жаткан 263 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Жалпы 33.027 бейтап сакайды. Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын адистери мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкерлери шаарда эл ташыган коомдук транспорттарды текшерип жатат. Мэриянын басма сөз кызматы коронавирус илдетине байланыштуу автоунаалардын ичинде санитайзерлер коюлуп, санитардык тазалык жана аралык сакталышы керектигин билдирди. 1-июндан бери 2632 маршрутка, автобус жана троллейбус текшерилди. Анын ичинде 217 транспортто санитардык талаптар сакталбаган үчүн айдоочуларына 370.500 сом айыппул салынды. Бишкекте коомдук транспорт саат 7ден 11:00 чейин, түштөн кийин 14:00дөн 23:00 чейин иштейт. Автобус, троллейбус жана кичи автобустарга ар бир каттам сайын салонду дезинфекциялап, айдоочулар менен жүргөнчүлөргө бет кап жана медициналык мейле кийүү милдеттендирилген. Дем алыш күндөрү коомдук транспорт жүрбөйт, санитардык эрежелерди сактабагандар айыпка жыгылат. Кыргызстанга медициналык жабдуулардын ири партиясы жеткирилет. Премьер-министр Кубатбек Боронов жарыялагандай, тизмеде тез жардам кызматынын унаалары, жасалма дем алдыруучу аппараттар, компьютердик томография аппараттары жана рентген аппараттары бар. Жүк өлкөгө августта жана сентябрда алынып келинет. Медициналык жабдуулардын бир бөлүгү эл аралык долбоорлордун акагында жеткирилсе, калганы башка мамлекеттерден гуманитардык жардам катары келет. Ош шаарында 100 орунга ылайыкташкан жугуштуу илдеттер ооруканасынын курулушу план боюнча жүрүүдө. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Маалыматка ылайык, учурда аткарылган иштер боюнча эски имараттын бузулушу 100%, реанимация бөлүмүнүн пайдубалдарынын бетон иштери 40%, биринчи бөлүмчөнүн 20% жана экинчи бөлүмчөнүн 20% иштери аткарылган. Объектте 70 адам жана 7 атайын техника ишке тартылган. Белгилей кетсек, жалпы аянты 267,7 чарчы метрди түзгөн оорукана тез курулуучу конструкциялардан курулат. Долбоор боюнча лабораториялык медициналык жай, реанимация бөлүмү жана чоң кишилер үчүн жугуштуу оорулардын дартын аныктоочу, ошондой эле дарылоочу 2 бөлүм болот. Бүгүн Екатеринбургтан Бишкекке 126 жарананын ичинде кичинекей балдар кайтарылды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Бул каттам менен Екатеринбург, Челябинск, Тюмень, Надым, Курган жана Пермдеги кыргызстандык жарандар алынып келинген. Жүргөнчүлөрдүн тизмеси Урал федералдык округунун аймактары жана шаарларындагы жарандардан кыргыз диаспора уюмдарынан түшкөн кайрылуулардын негизинде түзүлгөн. Ошондой эле тизмени түзүүдө кайрылган жарандар Урал аба жолдору компаниясынын мурдагы каттамдарына билет сатып алып, бирок эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу каттам болбой калгандыгы эске алынган.